Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллахтың жардамы менен биз китепти уланта беребиз. Китептин аталышы Аллахтын буйруктарына карата болгон биздин милдеттерибиз. Жана бүгүн 5-чи даражага жеттик. Буга чейин 4 даражаны окуп бүткөн болчубуз, үйрөнүп бүттүк. Айттык, Аллах Тааланын бизге болгон буйруктары бар деп айттык. Аллах Таала бизге өз дининде бир нерселерди буйрук кылат жана бир нерселерден тыюу салат. Жана ошолорго карата болгон биздин милдеттерибиз бар деген болчубуз. Анан 7 милдетибиз бар дегенбиз. 7 даража, 7 даража. Ошонун төртөөнү окуп бүткөн болчубуз. Айттык, эң биринчи бул илим дедик. Аллах Таала бир өз пендесине бир нерсени буйрук кылган болсо, сөзсүз ал нерсени адам үйрөнүш керек, ошол тууралуу илим алыш керек. Анткени билбесе аны аткара албайт туурабы? Ошондой эле Аллах Таала тыйган нерсени дагы ошол нерсени билиш керек. Билбесе ал нерседен да сак боло албайт. Айткан болчу, мисалы ширк эмне экенин билбеген адам ширктен сак боло алабы? Ошондой эле намаз кандай окулат экенин билбеген адам намаз окуй алабы? Туурабы? Ошон биринчи эмне, эң биринчи милдет бул илим деген болчубуз. Андан кийин экинчи даража бул ошол Аллахтын буйругун жакшы көрүү деген болчубуз, сүйүү. Анткени адам Аллахтын буйруктарын жакшы көрбөсө, анын дене мүчөлөрү ал нерсеге умтулбайт, ал нерсени аткара албай калат, Аллахтын буйругун. Ошондуктан эгерде жүрөктө Аллахтын буйругуна карата болгон адамдын жүрөгүндө сүйүү орной турган болсо, баардык дене мүчөлөр дагы ошол нерсеге умтула баштайт деген болчубуз. Жана үчүнчү даража айттык, бул чечкиндүүлүк. Адамдын жүрөгүндө бекем катуу чечкиндүүлүк, бекем катуу ниет болуш керек ошол ишти аткарууга. Анткени айттык, көп эле адамдар Аллахтын буйругун билишет, ал нерсени жакшы көрүшөт, бирок чечкиндүүлүгү алсыз болуп, ошол себептүү амалды аткарбай жүрүшөт. Аллахтын буйруктарын аткарбай калышат. Жана бул тууралуу айткан болчубуз, бул үчүнчү даража. Жана бул чечкиндүүлүктү эмне пайда кылат? Жана чечкиндүүлүктү алсыздатуучу кандай себептер бар? Ошолордон алыс болушубуз керек. Бул тууралуу мурдакы сабактарда сөз кылган болчубуз. Андан кийин төртүнчү даража ошол ишти аткаруу деген болчубуз. Ошол амалды аткаруу. Амалды аткаруу жана илимдин биз айткан болчубуз, натыйжасы мына амал болуп ошол амалды аткарат дагы. Жана бүгүн мына 5-чи даража биз билишибиз керек. Жана адам амалды аткаргандан кийин эле ал менен эле бүтүп калбайт. Амалды каалагандай аткарып эле, өзү билгендей аткарып, ал менен токтоп калбайт. Эми вот андан кийин дагы даражалар бар. Аллахтын буйруктарына карата болгон. Эми бүгүнкү бул 5-чи даража, бул жакта шейх айтат: "Каунуху яка алал машру халисан савабан". Ал 5-чи даражасы бул ошол иштин, амалдын шариатка ылайык болуусу. Шариатка ылайык болуусу, ыкластуу жана туура болуусу дейт. Айтабыз. Адам амалды аткарат. Аллахтын буйругун аткарат. Аткарган соң аны эмне кылыш керек? Сөзсүз ошол кылган иши ушул шариатка ылайык болуш керек. Шариаттагыдай болуш керек. Шариатта кандай буйрулган болсо, ошондой болуш керек. Эми шариаттык амал дегенде эмне деп айтабыз? Демек эки шарт менен адамдын амалдары шариаттык болуп эсептелет. Эки шарт. Же башкача айтканда, баардык адамдын солих амалдары, баардык адамдын амалдары, сооптуу амалдары эки шарт болмоюн кабыл болбойт. Эки шарт болмоюнча адамдын амалдары кабыл болбойт. Кайсы эки шарт? Мына ушул эки шарт. Биринчиси ыхластуу болуш керек. Ыхластуулук керек. Бир гана жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн аткарыш керек. Жана экинчи сүннөткө ылайык болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөтүп кеткен болсо, ошондой аткарылыш керек. Жана ушул эки шарт бирге болуш керек. Эгерде бирөөсү болуп, экинчиси жок болуп кала турган болсо, анда амалдар кабыл болбойт. Эми ушул тууралуу бүгүнкү темабыз. Айтат: "Аль-мартабатул хамиса анна катиран мимман амила ла яка халисан фа ин вака халисан лам яка савабан". 5-чи даража дейт, автор айтат, рахимахулла, көп адамдар аткарышат дейт, амалды кылышат. Бирок ыхластуу кылбайт дейт. Ыхластуулук жок болот дейт аларда. Эгерде ыхластуулук менен кыла турган болсо дагы, анда туура кылышпайт дейт, туура аткарышпайт дейт. Эми Шейх Абдуразак Али Бадырдын түшүндүрмөсүн окуп кетели. Демек эмне экен? Баардык ибадаттар эки шарт болуш керек деп айттык. Баардык ибадаттар эки шарт болуш керек. Биринчи ал-ихласу лил ма'буд. Ошо ибадат кылуучу жалгыз Аллах Таалага ыхластуулук менен бир гана жалгыз Аллах Таалага арнап ибадат кылуу. Экинчиси ал-мутаабату лир-расул саллаллаху алейхи вассалам. Ал элчинин артынан ээрчүү, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчүү. Демек эмне экен? Адам пенде өзү аракет кылыш керек. Колдон келишинче аракет кылыш керек. Амалдары ыхластуу болуусуна Аллах Таала үчүн жана туура болуусуна, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттө ылайык келүүсүнө. Жана бул тууралуу дуа келген. Биз ар бир сабакта ар бир даража тууралуу дуаларды айтып кетип атабыз. Бул жакта да дуа бар. Бул ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнөн келет. Бул Абу Дауд ан-Насаиде келет жана Шейх Альбани сахих деп айткан. Ушул дуаны мында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аллахумма аинни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик". О Аллах Таала, өзүңдү эскерүүгө, сени зикир кылууга, сага шүгүрчүлүк келтирүүгө жана сага жакшы ибадат кылууга жардам бергиниң деген дуа. 3 нерсе: сени эскерүүгө,
сага шүгүр келтирүүгө жана жакшы ибадат кылууга. Мына ушул жакшы ибадат кылуу деген мааниси мына ушул эки шартка ылайык. Жана биз буга чейинки дагы алган дуа биз айткан болчубуз, эртең мененки багымдат намаздан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи айтып жүрчү эмне деп? Аллахумма инни асалука илман нафиян ва ризкан таййибан ва амалан мутакаббалан деп. Аллах таала мен сенден пайдалуу илимди сураймын, жакшы ырыскыны жана кабыл болуучу амалды деп айткан болчубуз. Мына ошол дуада дагы, ал дуада дагы ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааладан сурап жаткан кабыл болуучу амал мына ушул эки шартка ылайык келген ошо амал. Мына ушул дуаны биз жаттап алышыбыз керек дагы намаздарыбызда, жана Аллах таалага кайрылып дуаларыбызда кайрылып жүрүшүбүз керек. Ушул дуа менен айтып жүрүшүбүз керек. Демек, эмне экен? Ибадат, эч бир ибадат кабыл болбойт качан ушул эки сыпат, ушул эки шарт болмоюнча. Ушул эки шарт менен ушундай сыпат алмайынча бир дагы ибадат, эч бир ибадат кабыл болбойт. Жана ушул эки сыпат боло турган болсо, ошо эки шарт боло турган болсо, ошол ибадат жакшы ибадат деп аталат. Жакшы ибадат. Жана сооптуу амал болуп эсептелет. Эми Курандан далилдерди окусак көп. Мисалы Аллах таала Куранда айтат: "Кул инни умирту ан а'будаллаха мухлисан лахуддин." Мына Зумар сүрөсүнүн 11-аятында айтат Аллах таала: "Айткының, мага буйрук кылынды Аллахка ибадат кылуу динимде ага ыхластуулук менен" дейт. Мына мага буйрук кылынды дейт. Мына өзүнөн өзү ойлоп тапкан жок. Эмне деп буйрук кылынды дейт. Мына буйрук кылынды деген демек сүннөткө ылайык болуш керек деген мааниде. Жана ыхластуулук менен дейт. Ыхластуулук менен деп бул экинчи шарт. Жана ошондой эле Аллах таала Куранда айтат: "Ал-Баййина" сүрөсүнүн 5-аятында: "Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуддина хунафа." Аларга буйрук кылынган эле бир эле Аллахка ибадат кылуу, ыхлас, динде ыхластуулук менен жана ханиф болгон абалда. Жалгыз Кудайлыкты, таухидти карманган абалда дейт. Мына бул жак ушул аяттагы ушул эки шартты тең камтыган аяттардан болуп эсептелет. Аллах таала эмне дейт? Аларга буйрук кылынган дейт. Аларга буйрук кылынган. Мына ушул сөздө, Аллах тааланын ушул айткан сөзүндө сүннөткө ылайык болуш керек ибадаттар. Мына ошого далил бар. Аларга буйрук кылынган ибадаттар. Алар өздөрүнөн ойлоп тапкан эмес. Өздөрү каалагандай ибадат кылган эмес. Аларга буйрук кылынган эмне? Аллахка ибадат кылуу ыхластуу болуп. Мына ыхластуу болуп дейт. Жана Аллах таала Куранда айткан: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала" деп. Аллах таала эмне дейт? Ал өлүм менен өмүрдү жаратты дейт. Өлүм менен өмүрдү жаратты сынаш үчүн дейт. Силердин кимиңер, араңардан кимиңер амалдары менен жакшыраак болот экениңерди билиш үчүн дейт. Кимиңер амалдарыңар менен жакшыраак экени үчүн. Ошон үчүн силерди сынаш үчүн. Аллах таала ошон үчүн өлүм менен өмүрдү жараткан дейт. Демек биз эмне үчүн жаралган экенбиз? Биз сыноо үчүн. Эмне үчүн эмнеден сыналат экенбиз? Мына ушул эки нерседен. Эмне дедик? Мына кылган амалдарыбыз жакшыраак болуусуна. Ушундан сыналабыз. Эми жакшыраак болуу деген эмне дедик? Ушул эки шартка ылайык болсо. Жана бул жакта дагы маанилүү нерсе бул аят менен байланыштуу. Аллах таала айткан жок, кимиңер амалдарыңар менен көбүрөөк болуусу үчүн дейт. Аллах таала өлүм менен өмүрдү жаратты, кимиңер көбүрөөк амал кылышыңар үчүн, силерди сынаш үчүн деген жок. Эмне деди? Жакшыраак деп айтты. Демек биз ибадаттарды көп кылууга ошол нерсе биз эң башкы оюбуз болбош керек да. Эмне болуш керек? Эң башкы биздин ошол ойлогон нерсебиз бул кылып аткан ибадаттарыбыз туура болуп атабы, ошого биз көңүл бурушубуз керек. Жана ушул аят тууралуу Фудойл ибн Ияд деген биздин рахимахулла чоң алымдардан болгон, табииндерден болгон, ал айтат, ушул аяттын мааниси деп айткан, мааниси ахласаху ва асвабаху. Эң жакшыраак амал деген мааниси кимиңер араңардан, кимиңер көп ыхластуу жана көбүрөөк туурарак. Жана айтат, кыйла жана сурашкан: "Я Аба Али, ма ахласаху ва асвабаху?" О Абу Али, ал ыхластуураак жана туурарак деген мааниси эмне деп айткан: "Иннал амала иза кана халисан ва лам якун савабан лам юкбал. Ва иза кана савабан ва лам якун халисан лам юкбал. Хатта якуна халисан савабан вал халису ма кана лиллахи вас савабу ма кана аля сунна." Айткан, ибадаттар, амал, кайсы бир амал болбосун, эгерде ыхластуу болуп, адам ибадатты ыхластуу чын жүрөгү менен Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн аткарып атат дагы, бирок туура эмес. Аткара турган болсо, анда бул ибадаты кабыл болбойт. Ыхластуу аткарган болсо дагы. Ал эми кылган ибадаты туура болгон болсо, туура болуп туруп, бирок ыхластуу болбосо, Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн, жалгыз Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн аткарбаган болсо, анда бул ибадат дагы кабыл болбойт. Качан кабыл болот? Качан ыхластуу болсо жана туура болгон болсо. Ал эми ыхластуу деген мааниси бул жалгыз Аллах таала үчүн аткарылган ибадат. Ал эми туура деген мааниси, туура ибадат деген бул сүннөткө ылайык. Сүннөткө ылайык ибадат. Жана андан кийин Аллах тааланын айткан сөзүн окуган. Аллах таала айтат: "Фаман кана яржу лиқа раббихи фалямал амалан салиха ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада." Кимде ким Аллах таалага кезүү күнү үмүт кылган болсо,
амален салиха дейт. Ал анда жакшы солих амалдарды аткарсын дейт. Жакшы амалдарды аткарсын жана өзүнүн роббисине ибадатына эч кимди шерик кошпосун дейт. Мына Аллах Таала ушул аятта дагы, ушу Кахф сүрөсүнүн эң акыркы аятында дагы ушул эки шартка Аллах Таала ошо айтып кетип атат да. Мына демек эмне болуш керек экен? Ким анда жакшы амал кылсын дейт. Жакшы амал кылсын деген мааниси Аллах Таала айтып жатканда бул сүннөткө ылайык. Жана эмне деп атат? Экинчиси жана өзүнүн кылган ибадатында Аллах Таалага эч кимди шерик кошпосун деген мааниси ыхластуу болуш керек. Демек эмне экен? Эгерде адам бир ибадатты Аллах Тааланын буйругун үйрөнгөн болсо, ал нерсени жакшы көргөн болсо, жана ошол ишти аткарганга чечкиндүүлүк жүрөгүндө пайда болгон болсо, эмне кылыш керек? Жөн эле аткарып койбойт да. Эмне кылыш керек? Сөзсүз ошол кылган ибадаты ыхластуу, жалгыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө туура келеби ошол нерсеге көңүл буруп аткарылуусудар. Мына биз Курандан далилдер айтып кеттик. Эми сүннөттөн дагы далилдер бар. Эгерде адамдын амалы ыхластуулук болбой аткарылган болсо, анда бул амал кабыл болбойт экендигине далил бул Муслимде келген хадис кудси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллах Таала айтты дейт: "Ана агна шурака ани ширк. Ман амила амалан ашрака фихи ма'i гайрихи тарактуху ва ширкаху" дейт. Ким мен деген Аллах Таала айтат, мен эң шериктерге муктаж эмесмин. Эң шериктерден муктаж эмеси менмин дейт. Жана ким эгерде бир амал кыла турган болсо, жана ошол амалында мага бирөөнү шерик кошо турган болсо, мен аны дагы таштаймын, анын ширкин дагы таштаймын дейт. Аллах Таала айтып атат, эгерде кайсы бир адам ибадат кылып туруп, ошо ибадатында Аллах Таала үчүн эмес, дагы башка бирөөнү шерик кылып кошуп, эгерде бир амалды аткара турган болсо, Аллах Таала эмне деп атат? Мен ошол ибадатты таштап салам дейт, аны да таштаймын дейт. Мына бул демек ибадаты кабыл болбойт эгерде ыхластуу болбосо. Жана экинчи эмне дедик? Эгерде сүннөткө ылайык болбосо дагы Аллах Таала кабыл албайт. Буга далил Бухари Муслимде келген Айша энебизден келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахварат." Кимде ким кайсы бир амалды кыла турган болсо, жана ошол кылган амалына бизден эч кандай буйрук болбосо, ал кабыл болбойт дейт. Ал кайтарылат дейт. Ал кайтарылат. Демек бул сүннөттөгү далилдер болчу, сүннөттөгү далилдер. Демек эмне экен? Эки нерсе деп айттык, эки нерсе. Биринчи эмне болуш керек? Ыхластуулук болуш керек жана сүннөткө ылайык болуш керек. Эми бул эки шарт деп айттык. Дагы маанилүү дагы кошуп айта кетчү нерсе бар. Бул эки шартты айтып жатканда биз билишибиз керек. Бул мусулмандарга тиешелүү. Мусулман адамдын амалдары кабыл болуусу үчүн ушул эки шарт керек. Биринчиси эмне? Биринчиси ыхластуу болуш керек, жалгыз гана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Жана экинчиси сүннөткө ылайык болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей, сүннөттө кандай келген болсо, ошондой болуш керек. Бул мусулмандарга тиешелүү деп айттык. Эми адам эгерде мусулман эмес болгон болсо, анда айтабыз, ал адамдын амалдары кабыл болуусу үчүн 3 шарт керек деп айтабыз. Мына ушул маанилүү да, маанилүү кошумча. Мусулман эместерге 3 шарт керек. Эми 3-чү шарт кайсы? Мына ушул эки шарт менен бирге жана 3-чү шарт ал ислам. Ислам. Адам мусулман болуусу. Эгерде адам мусулман болбосо, анын адамдын амалдары кабыл болбойт. Адам мусулман болмойын, адамдын амалдары кабыл болбойт. Демек эмне кылыш керек экен? Эң биринчи адамдан буйрук кылынат ал исламга келүү, эки буйрукту айтуу менен. Ашхаду ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах айтуу менен адам исламга келет дагы. Жана бул менен бирге ибадаттарды аткарып баштайт жана эки шартка ылайык. Жалгыз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, ыхластуулук менен жана сүннөткө ылайык. Ошондо гана адамдын ибадаттары кабыл болуп баштайт. Ал эми эгерде ислам жок боло турган болсо, анда башка шарттар болгон болсо дагы Аллах Таала адамдын кайсы гана ибадаттары болсун, кандай гана сооптуу амалдар болсун, эч нерсесин Аллах Таала кабыл кылбайт. Анткени Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Биз алар кылган, аткарган амалдарга биз келебиз дагы, жана аларды чачыранды гүлгө айлантып салабыз дейт. Эч кандай пайдасыз болуп калат амалдар. Бул кимдер тууралуу айтып атат? Бул капырлар тууралуу. Капырлардын амалдары эч кандай аларга пайда бербейт. Ошондой эле Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ма манахум ан туqbala minhum nafaqatuhum annahum kafaru billahi." Алардын ошол садакалары, кайрымдуулук иштери кабыл болбосуна тоскоолдук болгон нерсе бир гана алар Аллахка капыр болгондугу. Алар Аллахка капыр болгондугу себептүү, мусулман болбогондугу себептүү алардын кандай эгерде сарптап, эгерде кандай гана жакшы иштери болбосун, адамдын амалдары эч кабыл болбойт. Бирок эми мусулмандарга эмне дедик? Мусулман болгондон кийин альхамдулилlah бул эки шартка көңүл бурушубуз керек. Эки шарт. Биринчи ыхластуу болуш керек, жана экинчиси сүннөткө ылайык болуш керек. Мына азыр кошумча айтып кетели. Мына карасаңар, айттык, эки шарт болмоюн, экөө тең бирге болмоюн ибадаттар кабыл болбойт. Мисал кандай? Мисал элестетсеңер, адам ыхластуулук менен, чын ыхласы менен
бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылып атам деп дааратсыз келип туруп намаз окуп атат. Же болбосо атайын келип туруп, атайын кыбланы карабай, кыбла каякта экенин билип туруп, тескери жакта карап алып намаз окуп атат. Же болбосо мисалы багымдат намазы атайын күн чыккандан кийин окуп атат. Же болбосо 2 рекет да, 2 рекет эмес, 3 рекет кылып окуп атат парыз намаз. Же болбосо 1 рекет кылып окуп атат. Сүннөткө каршы кылып атат да. Сүннөткө каршы кылып. Бул ыхластуулук менен чын жүрөктөн кылып аткан болсо дагы, эл көрсүн үчүн эмес, элдер мактасын үчүн эмес, ушундай кылган болсо дагы, эми вот мунда ибадаты кабыл болбойт. Жана бул ибадатты ушундай кылгандыгы себептүү адам азапталат, күнөөсүн алат. Эми эскерисинче, эгерде адам сүннөткө ылайык туура дааратын алып келип, толук дааратын алып келип, убагында, өз убагында намазды окуп атат. Бирок эл көрсүн үчүн, же болбосо рия үчүн, эл макташы үчүн, ушундай бир башка бир ниетте, же болбосо жалгыз гана Аллахка арнабай, Аллах менен дагы бирөөгө ширк кылып, эгерде ушундай ыхластуулуксуз эгерде аткара турган болсо, мунун дагы ибадаты кабыл болбойт. Демек эмне болуш керек экен? Сөзсүз 2 шарт болуш керек. Ыхластуулук жана сүннөткө ылайык. Анан кээ бир адамдар бар да, кээ бир адамдар бар айтып жүрүшөт да. Адам эгерде ыхластуу кылган болсо, эмне кылса дагы, өз билгенин кылса дагы Аллах таала кабыл кылат деп. Жок, андай эмес. Аллахтын ыраазычылыгына жетүү бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу аркылуу болот. Биз ушуну билишибиз керек да. Аллах тааланын бейишине кирүү бир гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу аркылуу болот. Мына ошондуктан жанагындай адамдар айтат да, мисалы, мен чын ыхластан кылам дейт. Мына мен Аллах тааланы жакшы көрөм, чын ыхлас менен кылам десе, эмне деп айтыш керек? Мына бир күндөрдүн бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип туруп бир адамдар айткан да, биз Аллах тааланы сүйөбүз деп айткан. Аллах тааланы сүйөбүз деп айткан да, биз Аллах тааланы жакшы көрөбүз деп айтканда эмне деген? Мына Аллах таала Али Имрандагы аятты түшүргөн. Ушул аят тууралуу алымдар айтышат, аятул михна деп айтышат да, сыноо аяты. Мына адам өзүн сынап көрсө болот ушул аят аркылуу. Чынында эгерде чын жүрөгү менен Аллах тааланы жакшы көрүп, чын эле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ибадат кылып атабы же жокпу? Мына ушул аят сыноочу аят. Аллах таала айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах ва яғфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Айткының, эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, мына силер айтып жатасыздар. Же мисалы биздин бүгүнкү учурда эмне деп айтышат? Чын ыхластуулук менен, чын жүрөгү менен кылып атам деп айтат. Эгерде силер чын эле чын жүрөгүңөр менен эгерде кылсаңар, Аллах тааланы чыныгы жакшы көрө турган болсоңор, Аллах таала эмне дейт? Фаттабиуни дейт. Анда менин артыман ээрчигиле дейт. Кимдин артынан? Аллахтын элчисинин артынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигиле. Ошондо анан эмне дейт? Юхбибукумуллах ва яғфир лакум зунубакум. Ошондо силерди Аллах таала жакшы көрөт, силерди Аллах таала сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет дейт. Валлаху гафурур рахим. Жана Аллах таала кечиримдүү жана ырайымдуу дейт. Эмне деп жатат? Эгерде мына биз бул ошончо бүгүнкү күндө айтабыз да, жана адамдар, мен чын жүрөктөн аткара атам деген адамдарга айтабыз, эмне дейбиз? Эгерде чын жүрөктөн аткара турган болсо, жана ошол чын жүрөгүндө болгон нерсени тастыктап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык кылган ибадатты. Ошондо гана анда Аллах таала да сени жакшы көрөт. Негизи бул өтө маанилүү тема. Анан биз бул жакта азыр Ибн Койымдун айткан сөздү менен чектеп бүтүрөлү бул теманы. Ибн Койымдун өтө пайдалуу ушул тема тууралуу айткан сөзү бар. Мадариш Саликин аттуу китебинде айтып кетет. Мындай дейт: ушул ыхластуулук жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан ээрчиген ушул эки шартка карата адамдар төрт тайпага бөлүнөт. Ушул эки шартка карата адамдар 4 топко бөлүнөт дейт. Эми биринчи топ булар дейт, буларда ыхластуулуктагы, мутабаадагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчигендик дагы эки нерсе тең бар. Биринчи топ эмне экен? Булар эки шартты тең камтыган өзүнө. Булардын амалдары баардыгы Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллах үчүн аткарышат. Баардык сөздөрү, айткан сөздөрү да Аллах таала үчүн. Бир нерсени берсе дагы, бир нерсени эгерде жок дей турган болсо да, баардык нерсесин Аллах үчүн кылат. Аллах алардын сүйүүсү дагы, жек көрүүсү дагы, баардык адамдар менен болгон ички сырткы мамилелери баардык Аллах таала үчүн, Аллах тааланын жүзү үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылышат. Жалгыз Аллах тааланын. Жана бул ибадаттары менен, бул амалдары менен адамдардан эч кандай бир мактоону же болбосо адамдардан бир кандай бир ыраазычылыкты же бир сыйлыкты күтүшпөйт. Ошондой эле адамдардын жүрөгүндө бир орунга ээ болууну каалашпайт бул ибадаттар менен. Же болбосо адамдардын бир жаман сөздөрдөн качыш үчүн бул ибадаттарды аткарбайт. Мисалы бул намаз окубайт экен, же бул садака бербейт экен деп, мисалы сөз болуп калуудан качып бул ибадаттарды аткарбайт алар. Бир гана Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн кылышат. Жана бул адамдар чыныгы адамдарды дейт. Булар Ибн Койым айтат, адамдар булар үчүн, тирүү адамдар кабырдагы адамдар сыяктуу. Кабырдагылар сыяктуу дейт. Билишет бул адамдар, мисалы кабырдагы адамдар кандай? Мисалы биз мүзө көрүстүнөн өтүп бараткан болсок, кабырда жаткандар, маркум болгон адамдар биз тууралуу эмне деп ойлоп атат деп биз ойлонобузбу? Алар бизге пайда зыян да бербейт, эч нерсе бербейт деп биз алар эмне дейт, биз мактабай эч нерсесин көңүл бурбайбыз туурабы? Мына бул адамдар дагы ыхластуулук менен сүннөткө ылайык, сүннөткө ээрчиген эки нерсени чогуу өзүнө жыйнагандар, булар ушундай сыяктуу адамдар менен болгон мамилеси. Адамдар аларды мактайбы же аларды жамандайбы, аларга баары бир.
Алар ал нерсеге көңүл бурбайт. Жана чыныгы адамдын, инсандын табиятын билген адам ошол адамдардын ыраазычылыгы үчүн бир нерсени кылбайт. Адамдардан бир мактоого жетүүнү каалабайт. Жана ким эгерде андай кыла турган болсо, бир рия кылып эл көрсүн үчүн эгерде кыла турган адам, бул чынында адамдарды тааныбайт, адамдарды билбейт, же болбосо Аллах Тааланы тааныган эмес. Бул эми эгерде адам, инсан деген ким, адамдар ким экенин биле турган болсо, жана алардын мисалы алар мактай турган болсо, ага эч кандай пайда зыян бере албайт экенин биле турган болсо, анда алардын ыраазычылыгына, алардын мактоосун каалабайт. Жана ошондой эле эгерде Аллах Тааланы чыныгы тааный турган болсо, чыныгы Аллах Таала үчүн эле ибадат аткарыш керек экенин биле турган болсо, жалгыз гана Аллах Таала үчүн кылат. Жана бул мындай адамдар адамдарды өздөрүнүн ордуна коет дагы, жана Аллах Тааланын дагы өзүнүн кадырын баркын билип, Аллах Тааланын дагы өзүнүн ордуна. Жана булардын адамдар менен болгон мамилелери бир гана Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болот дагы. Жана айттык, бул жана булар адамдар менен болгон мамилени эч качан Аллах Таала менен болгон мамиледен артык койбойт. Аллах менен болгон өзүнүн өзара мамилесин адамдардын болгон мамилесинен артык койбойт, өйдө койбойт. Жана булардын амалдары, булардын баардык ибадаттары Аллахтын буйругуна ылайык. Аллах Таала кандай буйруган болсо, Аллах Таала кандай жакшы көргөн болсо, кандай ыраазы болгон болсо, ошондой кылып аткарышат. Эгерде ушундай болбосо, эгерде амал Аллах Таала буйрук кылгандай болбосо, анда Аллах Таала андай амалды кабыл кылбайт. Жана ушул нерсе үчүн адамдарды, өзүнүн пенделерин Аллах Таала өлүм менен жана өмүр менен сынады. Жана айтат: "Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хувал азизул гуфур." Ал өлүм менен өмүрдү жаратты, сынаш үчүн кимиңер жакшыраак ибрат кылат, амалдарыңар менен жакшыраак болот экениңер билиш үчүн дейт. Жана ал Азиз аль-Гафур, ал деген кудуреттүү жана кечиримдүү дейт. Жана Аллах Таала бул жер жүзүндөгү баардык нерсенин баарын коозук нерсе кылып койду, коозуктар кылып койду. Эмне үчүн? Чынында сынап билиш үчүн. Ким ошо амалдары менен жакшыраак болот экенин билиш үчүн. Жана Фудойл ибн Ияттын айткан сөзүн келтирди. Биз буга чейин айтып өтүп окуп кеткен Ибн Кайым ошол эле биз айткан эки шарт тууралуу айткан сөзүн келтирди. Жана аятты, жана Кахф сүрөсүнүн аягында аятты да келтирип, андан соң айтат: Аллах Таала айтат: "Ваман ахсану дина мимман аслама важхаху лиллахи ва хува мухсин ваттаба миллата Ибрахима ханифа ваттахадаллаху Ибрахима халила." Ким дини менен жакшыраак дейт. Ким жакшыраак болот? Ким ошондон башка дейт, жанагы өзүнүн жүзүн Аллахка багынтырган, жана жакшы иштерди аткарган, жана Ибрахим ханифтин дининин артынан ээрчиген, жана Аллах Таала Ибрахимди өзүнүн сүйүктүүсү кылып алган дейт да. Ушул аяттагы далилдер, эки шарттын далилдерден ошол Ибн Кайым келтирди. Демек, айтат, мына Аллах Таала ар бир амалды качан ыхластуу, өзүнүн Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллах Тааланын жүзү үчүн аткарылмайын кабыл кылбайт дейт. Жана ошол менен бирге анын буйругуна, ал Аллах Таала кандай буйруган болсо, ошо пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтүнө кандай көрсөтүп кеткен болсо, ошондой болмоюн эч качан кабыл болбойт. Эгер амалдар мындай болбосо, анда кабыл болбойт дагы. Жана качан эң муктаж болуп турган абалда адам ошол ибадаттарына, амалдарды эң муктаж болуп турган абалда бул кылган иштери чачыранды гүлгө айланып, эч кандай пайдасын ала албай калат. Жана ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисин келтирди. Бул жакта Бухари Муслимде келген, Айша энебизден келген хадис: "Ман ахтата фи амрина хаза ма лейса минху фахвар." Ким бул биздин ишке, биздин динге бир андан болбогон нерсени киргизе турган болсо, ал нерсесиз кабыл болбойт дейт. Муслимде келген риваятында, эгерде кимде ким кайсы бир амалды аткара турган болсо, ага бизден буйрук болбосо, ал нерсеси дагы кайтарылат дейт, кабыл болбойт. Биз ушул хадистерди эске тутуп, ар дайым өзүбүзгө мындай эстеп жүрүшүбүз керек да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөткөн болсо, ошондой ибадат кылмайын биз кылган иштерибиз кабыл болбойт. Бирөө ойлошу мүмкүн. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө кандай көрсөтүп кетти? Бизде Куранда дагы мисалы Аллах Таала буйрук келди, мисалы орозону. Ошол таң аткандан баштап күн батканга чейин орозо кармайбыз, туурабы? Эми орозо кармайбыз. Эми бирөө ойлошу мүмкүн да, эми орозо кармаган жакшы. Мен эми таң атканга чейин таң аткандан эмес, мен түндүн ортосунан баштайм дагы. Түндүн ортосунан баштап жана күн киргенге чейин эмес, куптан намазына чейин орозо кармайм десе, мен көбүрөөк орозо кармайм дей турган болсо, эми орозо кармаган жакшы го, бул жакшы ибадат го, мен көбүрөөк кылам дей турган болсо, эмне дейбиз? Бул адам ыхластуулук менен кылып атат да, чын ыхластуулук менен ушинтип аткара турган болсо, эмне болот мунун амалы? Мунун амалы кабыл болбойт. Көбүрөөк аткара турган болсо дагы мунун амалы кабыл болбойт. Бул тескерисинче, бул кылган иши үчүн адам күнөө алат дагы, азабын, жазасын алат. Же болбосо мисалы 5 мал намаз деп айтабыз, 5 мал намазды мисалы парыз болгон 5 мал намаз бар бизде, туурабы? 5 мал намаз эмес, бирөө айтат да, мен 5 мал эмес, 8 мал намаз окуйм дей турган болсо, мисалы үчүн. 8 мал мен үчүн мисалы парыз, мен моюнда парыз 5 мал намаз эмес, 8 мал. Анткени намаз окуган жакшы го. Намаз бул жакшы ибадат го. Мен 5 мал эмес, 8 мал аткарам. Көбүрөөк кылам дей турган болсо эмне дейбиз? Бул жакта көбүрөөк кылган же азыраак кылгандан эмес, бул жакта канчалык сүннөткө ылайык,
ошол менен бизде немеде таразаланат да биздин динде амалдар. Канчалык адамдын амалдары көбүрөөк эмес, канчалык адамдын амалдары сүннөткө ылайык, ошол менен адамдын амалдары таразаланат. Мына бул жакта да адам эгерде мисалы багымдат намазын 2 рекет эмес, мен 5 рекет окуйм деп турган болсо эмне дейбиз? Ушул кылган ишиң үчүн сен күнөөңдү аласың. Күнөөңдү аласың дагы, жазасын аласың дагы, Аллах Таала сени жазалайт деп айтабыз. Жана бул кылган ибадатың кабыл болбойт деп айтабыз да. Мына анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп кайсы ишти аткара турган болсо, ошол кылган ишине бизден буйрук болбосо, ал нерсеси кабыл болбойт. Ошол менен кайра тескерисинче, эгерде адам сүннөткө ылайык туура аткара турган болсо, бирок жалгыз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылбаса, ал кылган иш да кабыл болбойт. Жана эгерде адамдын кылган амалдары эгерде сүннөткө ылайык болбосо, бул бир гана ошол кылган адамды Аллах Тааладан алыстатат. Аллах Таала жакынатмак турсун, кайра алыстатат. Анткени Аллах Таалага эмне кылып ибадат кылыш керек? Бир гана Аллах Таала өзү кандай буйруган болсо, ошондой кылып ибадат кылыш керек. Адам өзү каалагандай эмес, өзү ойлогондой эмес. Аллах Таала кандай өзү ибадат кылууну буйрук кылган, ошондой мына шариятына уруксат берген, ошондой кылып гана Аллах Таалага ибадат кылуубуздар. Мына биринчи топ ким экен? Мына өзүнө ыхластуулукту дагы жана сүннөткө ээрчигендикти дагы эки нерсени тең жыйнаган адамдар. Эми экинчи топ буларда ыхластуулук дагы жок, сүннөткө да сүннөттүн артынан ээрчигендик да жок. Экөө тең жок, эки шарт тең жок. Булардын амалдары шариатка ылайык келбейт дагы, жана жалгыз Аллах Таала үчүн дагы ыхластуулук менен аткарышпайт. Мисалы мындай адамдар булар кимдер? Булар көбүнчө жанагы өзүнүн амалдары менен элдер үчүн кооздонгон адамдардын амалдары ушундай. Адамдар үчүн эл көрсүн деп кылышат, бирок кылган иштери диндеги амалдар эмес. Аллах Таала уруксат бербеген амалдар, шариатында уруксат бербеген амалдарды аткарышат дагы, ошол кылган иши дагы эл көрүш үчүн кылат. Субханалла. Мына булар мына Ибн Кайым айтат: "Ва хаула ширарул халк", эң начар адамдар дейт булар. Жана эң Аллах Таалага болгон эң жек көрүндүү адамдар. Аллах Таала эң жек көргөн адамдар ушулар. Жана булар мына эң көп мына бул Аллах Тааланын айткан сөзүнө булар эң көп татыктуу. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ла тахсабанналлазина яфрахуна бима атау ва юхиббуна ан юхмаду бима лам яфалу, фала тахсабаннахум бимафазатин минал азаб ва лахум азабун алим". Сен ойлобогуң дейт. Аллах Таала айтат: "Сен ойлобогуң, жанагы өздөрү кылган иштери менен сүйүнгөндөр, кылган иштери менен сүйүнүшөт. Жана алар кылбаган иштерге аларды мактаганды алар жакшы көрүшөт" дейт. Мына адам өзү бир нерсени ишти кылган жок, бирок ошол нерсени кылды деп бирөө мактай турган болсо, ошону сүйүшөт дейт, ошону жакшы көрүшөт. Мына Аллах Таала айтат: "Фала тахсабаннахум бимафазатин минал азаб". Сен ойлобогуң, алар азаптан кутулуп кетет деп. Аларга чынында катуу оор азаптар даярдалган дейт. Субханалла. Мына бул мисал кандай? Мисал көп болуп калат да. Мисалы адам бир отурат дагы, анан бирөө келип мактайт: машалла, сен мына көчөгүнү түнү бою намаз окуган окшойсуң деп мисалы чарчап атасың десе, тиги унчукпай отурат да, угуп отурат дагы ага жагып атат да, ошону жакшы көрөт, сүйөт. Ушул нерсе мына бул аятта айтылып жатат. Ал өзүнө жагып атат эмнени? Ал өзү кылбаган иш тууралуу аны мактап жатат дагы, ага жагып жатат. Аллах Таала айтып атат: "Сен ойлобогуң" дейт, ал Аллахтын азабынан сакталып калат. Ага катуу ага оор азап даярдалган дейт. Субханалла. Мына өзү кылган жок бир ибадатты, бирок адамдар келип аны мактай турган болсо, ал унчукпай ошону жактырып угуп отурат да. Эми бул жакта бул Ибн Кайым айтып аткан сөз, мисалы булар мындай: өздөрү бидат кылышат, динде уруксат берилбеген иштерди кылышат, же болбосо адашуу иштерди кылышат, адашкан динден деп бир адашкан иштерди кылышат, же ширк кылышат. Жана адамдар аларды мына булар сүннөткө ылайык амалдарды кылып атат деп, мына чынында булар ыхластуулук менен амалдарды кылып атат деп аларды мактай турган болсо, алар ошону жакшы көрүшөт. Мына биринчиден булар сүннөткө ылайык амалды кылышкан жок, жана ыхластуулук менен да амалды аткарышкан жок дагы. Жана адамдар сүннөткө ылайык дей турган болсо, алар негизи бидатты кылышты. Ал эми ыхластуулук дей турган болсо, алар эл көрсүн деп кылды. Жана ошол эмне Аллах Таала айткандай, алар кылбаган нерсе үчүн аларды мактай турган болсо, ошолор жакшы көрүшөт. Мына ушуларга эмне? Сен ойлобогуң дейт, булар азаптан кутуларын дейт. Мына чынында булар ким? Эми көбүнчө булар кимдердин кезигет? Жана ар кандай бидат топтордогу адамдардын кезигет бул нерсе. Ошо туура жолдон адашкан, акыл суннадан кайтып калган, ушундай бидат жолдору менен Аллах Таалага ибадат кылып жүргөндөр, өздөрү ойлогондой, ошолордун көбүнчөсүндө ушундай кезигишет. Алар өздөрү сүннөткө келбеген амалдарды кылышат дагы, сүннөткө ылайык келбеген амалдарды кылышат дагы, жана адамдар алар тууралуу жана эл көрсүн деп кылышат. Жана адамдар мисалы мына булар чынында сүннөткө ылайык кылып атат дегенде алар жакшы көрүшөт. Мына ушулар чындыгында мына Ибн Кайым айтат, чындыгында Аллахтын каарына калгандар жана адашкан адамдар ушулар дейт. Бул экинчи топ. Демек эмне экен? Биринчи топ эки шартты тең өзүнө камтыгандар. Экинчи топ эки шарттан тең кургалгандар. Жана үчүнчү топ булар ыхластуу адамдар,
ибадат амалдары өзү ыхластуулук, чын ыхластуулук менен кылат дагы, бирок кылган амалдары сүннөткө ылайык эмес. Сүннөткө ылайык эмес. Мына ыхластуулук менен кылат дагы, бирок сүннөткө ылайык эмес. Бул көбүнчө кимдерден кезигет? Көбүнчө көп ибадат кылган адамдардан кезигет дагы, бирок илимсиз адамдар. Аллахка ибадат кылат дагы, бирок илимсиз. Аллах таала шариятына уруксат кылбагандай ибадат кылгандар ушул топко кирип калышат. Ойлошот, бир ибадаттарды кылышат дагы, ойлошот ошол амалдар аларды Аллахка жакындатат деп ойлойт. А негизинде алар чындыгында Аллах таалага жакындабай эле тескерисинче алыстап барат. Мисалы кандай? Мисалы, билебиз, адашкан топтордо бар, кээ бирлер музыка угушат. Нашид деп коюшат, нашидтерди угушат дагы, өзү күнөө ишти кылат. Чын ыхластуулук менен угушу мүмкүн да ошонучу. Чын ыхлас мына динден деп ойлоп ошону угушу мүмкүн дагы. Жана бул сүннөткө ылайык эмес. Анан эмне болот? Бул нерсе чынында Аллахтан алыстатып аткан болот. Же болбосо, мисалы, зикир деп, Аллахты эскерүү деп кол чаап зикир кылгандар бар. Кол чаап мечитте киринип, кол чаап ошентип ибадат кылгандар бар. Чыныгы ыхластуулук менен кылгандар бар ошолордун арасында. Мына чын ыхластуулук менен ошо кол чаап Аллахты эскергендер эмне? Булардын кылган ибадаттары кабыл болбойт дагы, тескерисинче алар кайра Аллахтан алыстайт. Анткени сүннөткө ылайык эмес кылган иши. Же болбосо, тескерисинче кээ бир адамдар бар, Аллахка ибадат кылыш үчүн бир өзүнчө бөлүнүп кетет алыскы жакка. Элдерден, адамдардан бөлүнүп, жума намаздарына келбейт дагы, жамаат намаздарга да келбейт. Ушуну чын ыхластуулук менен кылат дагы, кылса дагы бул кылган ибадаттардан чарчаганынан, кыйналганынан эч бир пайдасын албайт. Тескерисинче кайра күнөөсүн алат. Же болбосо, кээ бир адамдар күнү түнү үзбөй орозо уланта берет. Бирок чын ыхластуулук менен кылат. Мындай адам эмне болот? Мындай адам чаңкагандан башка, ач калгандан башка эч пайдасын албайт дагы, тескерисинче кайра эмне болот? Жазасын алат ошол үчүн. Же болбосо, Аллахка жакындаймын деп майрам күндөрү, 2 майрам күнү, орозо айт, курбан айт күнү орозо кармагандар. Булар ойлошот, чындыгында булар ушул күнөө иштер аркылуу, бидат иштер аркылуу Аллахка жакындайбыз деп ойлошот. Чындыгында бул жакта, мына ушундай абалда адамдын ыхластуулугу эч пайда бербейт адамга. Эч кандай пайдасы жок ыхластуулугунан. Эгерде кылган амалдары бидат боло турган болсо, динде уруксат берилбеген амалдар болгон болсо, сүннөткө ылайык болгон болсо, булардын кылган амалдары өздөрүнө эле гана каршы болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне деп айтты? Кимде-ким биздин ушул ишке, биздин динге андан болбогон нерсени киргизе турган болсо, ал нерсе өзүнө кайтарылат дейт. Ал нерсесиз кабыл болбойт. Бул ушул 3-чү топ болчу. Жана 4-чү акыркы топ, булар кимдер? Демек, мына ушул өтө коркунучтуу топ да. Өзгөчө мына ахли сунна, мына илим алып жүргөн адамдарга мына өтө маанилүү. Ушул акыркы топ. Булардын амалдары сүннөткө ылайык. Амалдары сүннөткө ылайык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт. Бирок Аллах таала үчүн эмес. Эл көрсүн деп кылышат. Мисалы кандай? Адам намазга турат дагы, өзүнүн намазын кооздойт, эл көрсүн деп. Же болбосо, адам жана хадисте келгендей, Аллах жолунда жүрөт дагы, бирок аны кандай баатыр адам деп айтыш үчүн кылган болсо, же болбосо Куран окуйт, аны алым деп айтыш үчүн болсо, айтуу ниетинде, же болбосо садака берет, элдерге жардам берет дагы эмне үчүн? Аны кандай берешем деп айтыш үчүн ниетте. Ушул адамдар мына ушул топко кирет. Мына ушулар, булардын сырткы амалдары туура, сыртынан көрсөң амалдары туура, амалдары солих, жакшы сооптуу амалдар. Аллах таала буйругандай, бирок ичинде бузук. Анткени эмне? Эгерде ушундай, булардын дагы амалдары кабыл болбойт. Анткени Аллах таала Куранда айтат: "Ва умиру илля лиябудуллаха мухлисина лахуддин". Аларга бир гана буйрук кылынган эле, бир гана жалгыз Аллахка ибадат кылуу, ыхлас болгон абалда. Демек эмне экен? Ушул акыркы топ дагы өтө маанилүү да. Эми иншалла кийинки сабактарда дагы бул тууралуу тереңирээк сөз кылсак болот. Ушул өтө маанилүү. Ыхластуулук тууралуу сөз кылып эгер сабактарды өзүнчө өтсөк болот, өтө маанилүү да. Анткени могул айтып кеткен хадистерде келет да. Ушул айттык 3 адам. 3 адам тууралуу тозоктон эң биринчи азаптала турган адамдар ушул биз айтып кеткен 3 адам болгон болот да. Мисалы айттык го, Куран окуп алым деп адамдар айтып жүргөн адам, экинчи адам бул Аллахтын жолунда жүрүп согушуп жүргөн адам, эмне деп баатыр деп айтыш үчүн калат. Жана 3-чү адам садака берип Аллах тааланын жолунда бардык сооп жолдордун баарында тең мал мүлкүн сартып жүргөн адам, эмне үчүн? Адамдар берешем деп айтыш үчүн. Мына ушул 3 адам эң биринчи тозокко ыргытылат адамдар. Ушул хадис тууралуу иншалла кийинки сабактарда тереңирээк буйрса, иншалла ушул теманы көтөрсөк, иншалла бул хадисте шарх кылсак болот. Өтө пайдалары да көп да. Эми жалпысын айтканда, түшүнүктүү мына Ибн Койм айтып атат. Демек 4 топ бар экен, 4 топ бар экен. Биринчи топ булар эки шартты тең өзүнө жыйнагандар. Экинчи топ 2 шарттан тең кура алгандар. Үчүнчү топ булар да ыхластуу, бирок амалдары сүннөткө ылайык эмес. 4-чү топ эмне болот? Булар деген амалдары сүннөткө ылайык, бирок Аллахтан ыраазычылык үчүн эмес. Ушул 4 топтун биринчи топтун эле амалдары кабыл болот. Калган 3 топтун тең амалдары кабыл болбойт. Аллах таала бизден ошону алыс кылган болсун. Жана Ибн Койм буякта сөзүнүн аягында айтат. Ушул жанагы эң биринчи ошол ыхластуулукту жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан
ээрчигендикти жыйнаган адамдар булар чыныгы жана ияка набуду ва ияка настаин дегенге жараша жашаган адамдар дейт. Аллах таала биз сага жалгыз сага ибадат кылабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз дейт. Ушул сөз менен сөздүн ушул темасын бүтүрөбүз да. Эми Аллах тааланы сурайбыз, баардык кылган амалдарыбыз сүннөткө ылайык болгон болсун жана ошондой эле Аллах таала баардыгыбыздын жүрөктөрүбүзгө ыхластуулукту берген болсун жана элге үчүн риядан жана эл мактоосу үчүн кылган ибадаттарды кылуудан Аллах таала баарыбызды алыс кылган болсун. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.